Кыргыз Республикасы эгемендүүлүгүнүн 30 жылдын урматына коомдук телерадио бир корпорациясы Устурия маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен биргеликте Кыргызстанда биринчи жолу Кыргызстан жылдызы вокалдык конкурс тартылды. Кастинг бүгүн Кыргызстан жылдызы нарында. Кыргызстан жылдызы Кыргызстандын эң чоң облусу Нарында. Нарын облусунда кастинг Нарын шаарында Жумамүдөн Шералиев атындагы Балдар искусство мектебинде болуп өттү. Адаттагыдай кастингке келген ар бир катышуучу каттоодон өтүп, анкета толтуруп, андан соң кезек-кезеги менен калыстар тобунун алдында даярдап келген чыгармаларын аткарышты. Кыргызстан жылдызы вокалдык конкурс азыркы учурда кастинг өзү көрүп тургандай эле Нарын шаарында өзгөчө таза аба. Бул жерде баардыгы тоолор курчап турат. Тоолордун курчоосунда суусун ичкен, дал ушул жерде төрөлө өскөн кызыбыз да бүгүн өз талантын көрсөтөйүн деп келип отурат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Атыңыз? Чолпон. Чолпон, кайсы чыгарманы даярдап келдиңиз? Бияка Жидеши Древцованын Ким билет деген ырын даярдаган болчумун. Даярдык аябай жакшы болуптур. Формадан көрүнүп турат. Чоң рахмат. Канча күн даярдандыңыз? Негизи айдын башында эле айтылган болчу, бирок мен ал жөнүндө унутуп калып, тилекке каршы 2-3 күндүн ичинде даярдандым го дейм. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Атыңыз? Рыспеков Адил. Адил. Толкундо болот абы? Ооба, бир аз бар. Толкун себеп дегенде канчада кастинг бияктан. Ошо буюрса болгон аракетти кылабыз деген үмүттөбүз. Азыр сиз толкундоо эмнеде болуп атат? Ырдаган жагыңыздан толкунданып атасызбы же калыстар тобунанбы? Чын айтсам калыстар тобунан. Калыстар тобунан, Ооба. же эмне деп айтат, эмне деп сын айтат? Эмне деп. Кайсы чыгарма даярдап келдиңиз? Элмирбек Иманалиев Булбулум, анан казакча бир чыгарма, Гадилбек Жанайдын Жылама жаным деген чыгармасын даярдап келдик. Кастингге кайсыл жактан келип катышып атасыз? Ат Баш районунан бул кастингти мен эң биринчи жолу бул телевидение, телеканал аркылуу көргөнбүз, Муз ТВ аркылуу көрүп, анан бир 3-4 күндүк ичинде баягы даярдана калып, бат эле тез даярданып, буюрса качып жатабыз. Жанат, даярдыктар кандай? Деги эле бул кастингге канча күн даярдандыңыз? Кастингке 3 күн даярдандым. Буюрса даярдыктар жакшы. Кайсы чыгарманы даярдадыңыз? Гүлзада Рыскылова Менин кыргыздын кызымын аттуу чыгарма. Бир эле чыгарма. 2 чыгарма, бирөө орусча. Акмарал, даярдык өзгөчө экен. Ооба, буюрса. Бүгүн кыргыздын кымылжыттанган чыгарма аткарып турбайсызбы? Ооба. Кайсы чыгармалар жаңырат бүгүн? Бүгүн Саламат Садыкова эжекебиз аткаруусунда, ошо эжекебиздин аткаруусунда болгон Ала тоо деген чыгарманы аткармакчымын. Экинчи чыгармачы? Экинчи чыгарма Зарина Тиридзенин Мама деген чыгармасы. Анда экинчи форма кийесиз же ушул эле форма мененби? Эгерде экинчи форма кийүү мүмкүнчүлүгү берилсе, албетте кийем. Албетте, бул даяр. Бүгүн ким сизди коштоп келди? Бүгүн эч ким коштоп келген жок. Биз досторубуз менен, курбуларым менен келдим. Үйдөгүлөр билеби? Ооба, билет. Үйлөр билет. Ооба, Жакшы ийгилик каалоо каалап кетиришти, ооба. Ийгилик каалап кетиришти, эң негизгиси. Ооба. Буга чейин сынакта катыштыңыз беле же биринчи жолу катышып атасызбы? Буга чейин сынактарда катышкам, чет өлкөлөргө да чыгып келгем сынактар боюнча. Демек сизде тажрыйба бар. Буюрса. Коркунуч деле жок. Жок. Адилет, даярдыктар кандай? Буюрса жакшы. Толкундоо барбы жокпу, чын айт? Бар. Бар, Бар. Коркунуч дагы бар. Коркунуч анча деле эмес. Анча деле эмес, көбүнчө толкундоо бар. Кимден толкунданып атасыз? Кандай? Кошуналардан. Калыстар тобунан. Жок, калыстар тобунан. Анан кимден толкунданып атасыз? Конкурстун өзүнөн. Конкурстун өзүнөн. Кайсы чыгарманы даярдап келдиңиз? Асыл энем. Асыл энем, бир эле чыгарма. Ооба, бир эле чыгарма. Бир эле чыгарма. Бүгүн сизди ким коштоп келди? Деги эле ким бул жака ийгилик каалап жиберди? Өзүмдүн мугалимдерим, агайларым, эжейлерим, ата энем, туугандарым. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Атыңыз? Уланса. Улансаар. Бул эмнени билдирет? Өзгөчө ат экен. Менден кийин балдар болсун улансын деген сөз. Улансын деген сөз, Жашыңыз канчада? 17-де. 17-де. Бул кастингге кайсы жактан келдиңиз? Бияктан. Шаардан келдиңиз, Үйдөгүлөр билеби? Билет. Бүгүн сизди ким коштоп келди? Өзүм эле келдим. Өзүңүз эле келдиңиз, Үйдөгүлөр үйдө эле олтуруп сизге ийгилик каалап койду. Элина, даярдыктар кандай? Абдан жакшы. Бул кастингди качан уктуңуз? Деги эле кайсы жактан келип катышып атасыз?
Нарындын жеринен бүгүн уктум. Бүгүн уктум. Ооба. Уктуңуз, дароо келдиңиз. Ооба. Бул да бир сонун мүмкүнчүлүк. Ооба. Жасмин, жашыңыз канчада? 14-тө. 14-тө. Буга чейин сынактарга катышып келген окшойсуз, э? Ооба. Өзүңүзгө ишенимдүү болуп турасыз. Ооба. Кайсы сынактарга катыштыңыз? Өзүмдүн айылда көп эле сынактарга катышып жүрөм. Биринчи орундарда көп эле аласызбы? Ооба. Көп эле аласыз, э? Ооба. Бул жерден деле мындай турда кетип каласыз. Ооба, бирок менде мындай уялуу сезим анча жок да. Жок, э? Ооба. Калсыр тобу бир нерсе айтса, бетине айтып саласыз. Билбейм. Бул ирет Нарын облусунан Кыргызстан жылдызы заманбап музыка тармагындагы вокалдык конкурсуна аттана турган конкурсантты тандоо үчүн шайланган калыстар тобунун катарын Муса Баетов атындагы Нарын райондук маданият үйүнүн директору Сапарбаев Айбек, Муратбек Рыскулов атындагы Нарын облустук академиялык музыкалык драма театрынын жетектөөчү актрисасы Айсара Кунова Жаңылан, Муратбек Рыскулов атындагы Нарын облустук академиялык музыка драма театрынын актёру Эшимканов Азатбек, Муратбек Рыскулов атындагы Нарын облустук академиялык музыка драма театрынын бөлүм башчысы Асанбеков Нурбектер толуктады. Мен кыргыздын кызымын, жашоонун билгени жомогун. Жылдыз кыргыз киндикте шегиздеп теңир ат койгон. Эне сүтүнөн кошогат, балага өткөн мерими. Асыл энем талайым, сенсиң энем, жыргалым сен, бакытым сен, сүйүктүү менин энем. Loving you is a losing game. All I know, loving you is a losing game. Голос тихий, таинственный, где ты, милый, единственный сон мой. Вьюгой белою снежною стану, самою нежною сон мой. Булбулум, булбулум ай, булуккан кургурум ай, бул кечте үнүң баспай, булуктум неге мынчай, булбулум, булбулум ай. Алатоқ қалпағын киген кезде, атқазып көк аспанға тиген кезде, мен дағы жолға шығам таңды толып, құшақтап ой қырларың қауышып. Жайнаңла ар бердін айланғыша майрамыңа, талпағыла талпынып бақыт құшын қармағыла. Моя жанна, дорогая, нежная моя. Моя
урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргызстан жылдызы вокалдык конкурсу азыркы учурда кастинг Нарын шаарында. Адил өз талантын көрсөтүп чыкты. Адил эмне деп айтышты Калсар тобу? Билбейм, чын айтканда конкурстун кастинг аягында буюрса жообун угабыз го деген үмүттөбүз. Калсар тобу эч нерсе да айткан жок. Жок, бир гана кандай Ал эми катышуучулар дагы тажрыйбалуу катышуучулар экен, буга чейин сынакка катышып келгендер экен. Сенин оюң боюнча кандай? Атааңдаштар күчтүүбү? аябай эле күчтүү. Чолпон, Калсар тобу эмне деп айтты сен ырдап жатканда? Эчтеке деген жок. Эчтеке деген жок. Унчукпай отурушту. Унчукпай отурушту. Ооба. Демек сен ырдаганда Калсар тобу таң калып эмне айтарын билбей унчуп калган турбайбы? Билбейм, анысын айта албайм. Өзүң купуңа толду же каташылыктар барбы? Каталар болду. Адилет өзгөчө үнү менен Калсар тобунда кичине болсо дагы таң калтыра алды деп ойлойм. Адилет, Калсар тобу эмне деп айтты? Калсар тобу жакшы дешти. Буюрса. Эмне деп айтышты? Эмне сындарды айтышты? Эмне суранышты? Көбүнчө ырларым жөнүндө сурашты. Кийин каяка барып кандай окуйм, ошолорун сурашты. Урматтуу телекөрүүчүлөр, уланса кызыбыз өзгөчө аспаптын коштоосунда жагымдуу чыгармаларды аткарып өттү. Калсар тобу эмне деп айтты? Жакшы деди. Ошо дагы ырдап бер деди, бирок кыргызча. Эмнени ырдап бер деп айтышты? Нарын жөнүндө ырдап бер деген. Бирок мен кыргызча көп ырдабайм. Көп ырдабайсыз. Кайсы тилде көп ырдайсыз? На английском, на русском. Эмне деп айтышты Калсар тобу? Алар дагы нарын жөнүндө көп ырдайсыңбы, деги мировой хиттерден кайсыл ырларды ырдап жүрөсүң деген суроолорду беришти. Ана сизде кандай жооп болду? Калсар тобу мировой чыгармалардан сураса аткарып бердиңизби? Мировой чыгармалардан сураганда аткарып бере алган жокмун, анткени жанымда минусум жок болуп калды. Жасмин, Калсар тобу эмне деп айтты? Азаматсың деди. Мен өзүм ишенем, уттум деп ойлойм. Уттум деп ойлоп атасыз. Билбейм, бирок адам өзүнө өзү ишенсе ошол нерсеге жетет деп ойлойм да. Өзүңүз бүгүн аткарган чыгарма купуңузга толдубу? Толду. Толду, Демек, өтөм деген ойдосуз. Ооба. Чоң рахмат. Эми өзүңүз өтөм деп аткандан кийин бизде башка сөз жок, болгон ийгиликтерди гана кылайбыз. Чоң рахмат. Рахмат. Туулуп өскөн жеринин намысын коргой турган, мыкты конкурсантты тандап берүү жоопкерчилигине ээ болгон бул Калсар тобу. Алардын бүгүнкү кастингке келген катышуучулар жөнүндө ой пикирин билсек. Азыркы кастинг боюнча айтсам, менин кулпума толду. Азыркы жаштар, азыркы таланттуу жаштар бар экен. Чындыгында Нарын жергесинде. Азырына биз отуруп көрдүк. Анан ат башыдан Кочкордо Нарын область боюнча келди. Жакшы таланттар бар экен. Азыр көбүнчөсү эле могу чет элдик ырларды ырдап жүрүшөт да. Көбүнчөсү азыр элдик, мурунку эски ырларды көп ырдабай калышты. Бирок биякта азыр катышкан конкурсанттар да бар экен, элдик ырларды ырдап ачкандар. Ошо жагы мага жакты да, өзүбүздүн элдик ырларды ырдагандары. Ырчы болгондон кийин эң биринчи сахнаны аттагандагы өзүнүн сахнада алып жүрүүсү, жүрүм туруму керек. Андан кийин өзү чыккандан кийин себеби ал ырдаган манерасы, бир өзүнө тиешелүү манерасы болуш керек. Анан дагы ырдоо баягы эрежеси менен ырдаш керек. Туура ырдаш керек, нотага түшүп ырдаш керек да. Ошондой нерселердин баарысын карабасак, анда кичине туура эмес болуп калмак. Ар бир нерсени мен жада калса, баягы бүгүнкү биринчи тур болуп атканына карабастан, мен формасынан бери карадым. Анткени ар бир нерсеге жоопкерчиликтүү мамиле жасаш керек. Мен көбүнчө үнүнө басым жасап аттым, жана келбетине, андан сырткары тандоо ырларына карадым. Кандай ырларды, диапазондору бийик ырларбы же төмөн ырларбы дегенде ошолорго карадым. Конкурс негизинен жакшы эле өттү деп ойлойм да. Бизде жаш таланттар өсүп, таланттары жаш балдар, кыздар бар экен. Мен ошого жүрөгүм толду да, мындай. Акталадан, Атбашыдан бери, Кочкордон бери келишиптир. Жакшы балдар, кыздар бар экен. Жюринин милдети ошол экен, силердин положениеңер боюнча бир
бирөөнү тандаш керек экенбиз, ошону чогуу жалпы бир ойдо келип бирөөнү тандап алдык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргызстан жылдызы вокалдык конкурс кастинг азыркы учурда Нарын шаарында жүрүп жаткан учуру. Ал эми экинчи турга өзү көрүп тургандай эле Нарын шаарынын талантыбай мырзалары өттү. Элина, Акмарал, Уланса жана ошондой эле Адилет уулубуз өттү. Деги эле экинчи турга өттүңүздөр. Азыр Калыстар тобу кайрадан кеңешип атат. Сиздердин араңыздардан бир гана адам Нарын областынын намысын коргонго кетет. Ким өтөт деп ойлойсуз, Элина? Баарына ийгилик каалайм. Билбейт экен ошо. Өзүңүздөн башка кимге добуш бермексиз? Акмаралга, Акмарал, сиздин оюңуз боюнча ким өтөт деп ойлойсуз? Негизи ушул жерде турган баардыгыңыздарга ийгилик каалайм, бирок менин оюмча бул жактан Уланса жекебиз өтөт болуш керек. Демек сен өзүң добушуң. Ал эми сиз оюңуз боюнча ким өтөт деп ойлойсуз? Кимге добуш бересиз? Мен Акмаралга бермекмин. Акмаралга бермексе, ал эми Адилет. Кимге? Акмарал. Сен өзүң эмеспи? Өзүмө жок. Азыр мындай айтканда Акмаралга биздин катышуучулардан канча добуш болуп калды? 3 добуш болуп калды. Акмарал, эгерде өтүп калсаң, кандай аракеттер болот? Кандай аракеттерди кыласың? Эгерде өтүп калсам, албетте Нарынымдын намысын коргоп, жети область ичинде эгерде таймаша турган болсок, анда болгон аракетимди, колуман келген аракетимди жасамакмын. Ал эми эгерде Акмарал өтүп калса, сиздер анын артынан сүйлөбөй? Сүйлөбөйсүзбү? Жок, бул. Жада сүйлөчү деле карап отурасызбы? Аябай жакын бизге Акмарал, биз аны поддержка кылып, ооба. Колдоп турасыз, Сиз кайсы жагынан колдоп турасыз? Кийимдеринизди берип турасызбы же кандай колдоо болот сизден? Любой жагы менен. Любой жагы менен колдоп. Сиз эмне жактан колдоп турасыз? Кайсынысын сураса ошонусуна жардам берем. Бар жагында, Адилет, сен эми эмнесине жардам бересиң? Мен эркек болгону кызга жардам берчү, поддержкам эле го. Сен тек кана алга деп турасың, Анда бул жерде ар бириңиздердин жеңишиңиздер деп дагы эсептесек болот. Экинчи турга жалпы катышуулардын арасында да ушу төртөөңүздөр өттүңүздөр. Эми төртөөңүздөрдүн арасынан бирөө гана танылат. Ал ким экенин билбейбиз азырынча. Калыстар тобу чечим чыгарып айткандан кийин ким утса дагы баарыбыз биргеликте куттуктап, тек кана бири-бирибизге колдоо көрсөтөлү эле. Баарыңыздарга ийгилик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, экранды алыстабай туруңуздар. Саналуу минуттардан кийин Нарын областынын намысын коргонго ким кетет? Баарыбыз биргеликте көрөлү. Je t'aime comme un fou, comme un soleil, comme une star de cinéma. Je t'aime comme un fou, comme un Juan, comme un homme que je ne suis pas. Toi, je t'aime comme ça. Только улыбайся, улыбайся, в небесомости поверь и отдайся, улыбайся, улыбайся, улыбайся. You don't have to change to think the world could change its heart. No scars that were beautiful, with scars that were beautiful. Я люблю тебя до слез, каждый миг как первый час. Я люблю тебя до слез, без ума люблю. Эми бул жюри болуш деле өтө оор болду да. Талаш тартыш болду, ары кеттик, бери кеттик дегендей. Акмарал болсо бизге Нарындын шаарыбыз эмес, Нарындын Кыргызстандын сыймыгы деп айтсам дагы жаңылышпайт болушум керек. Мына Нарын атынан чоң чет мамлекеттерге же барып келип атасың Акмарал. Бирок ошо сен жөнүндө дагы талаш тартыш болуп атат. Сен көңүлүңгө албак Акмарал. Себеби дегенде сен үнүң, Кудай таалам жараткан үнүң бул фольклорный, народный голос болуп атат да. Ал өзүң деле байкап атсаң керек, Тияка барганда ошондой өзүң ушундай даражага жетип жүрүп, анан тияка барып кичине көңүлүң дагы неме болуп калды деп, сен жөндүн, сенин келечегиңди дагы ошо сынып калбасын деп биз бияктан аябай сага переживать этип атабыз да. Сен көңүлүң алба. Мына мисалы үчүн мен комузчумун да. Мен гитаристтердин арасына бир конкурска жиберсе, мага деле кичине туура эмесирээк болуп калабы деп мен өзүм эле кой.
Андан көрөк баягы бөдөнө сойсо да касапчы сойсун дегендей болуп атат. Үнүңө Кудайым береке берсин. Сенин талантыңа тазим этебиз Акмарал, чындагында нокада өткөн аттырсың. Келечекте чоң үмүтүбүз бар да сендечи. Анан сен таарынбашың керек. Голасың народный болуп калды. Мына кем убакта эже агайларың болуп биз деле музыканы түшүнгөн адамдарды бизге ошол. Анан эле биз ушу Элинага токтодук да баарыбыз кеңешип туруп элечи. Элина бизди уят кылбай, тиякта жакшынакай азыр бардык жерде эле мындай репертуарды тандаштагы, кеңеш бериштагы адамдар болуш керек. Биз деле жардам беришебиз колдон келсе. Ушу нарынды намыс үчүн бардыгыбыз тең тикебизден тик турабызбы деп ойлоп атабыз да. Сага в общем биз ишендик Элина. Кыргызстан жылдызы вокалдык конкурс өздөр көргөндөй эле кастинг Нарын шаарында болуп өттү. Ал эми Нарын областынын намысын коргонго Элина тандалып алынды. Элина, чын жүрөктөн куттайм. Чоң рахмат. Болду. Сезимдери кандай? Сонунбу? Барыңыздарга рахмат. Кимге рахмат ушунда? Калыстар тобу. Калыстар тобуна рахмат. Калыстар тобу эмне үчүн сени тандап алды деп ойлойсуң? Анткени зарубежный деп айтты. Негизи эле мен эстрадный, у меня голос эстрадный, и как бы по зарубежному у меня получилось нормально. Ал эми деги эле Нарын областынын бардыгы тургундары Элина деп турат. Буюрса, кандай аракеттер болот? Эми кандай аракеттерди менен баштайсың? Буду стараться, конечно, во всем успевать, и чтобы выиграть. Демек, өзүңө ишенимдүүсүн, буюрса утам деген ойдосуң. Чоң рахмат, бир гана сага ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат. Эстеймин элесиңди көзүмдө албай. Кыргызстан жылдызы заманбап музыка тармагындагы вокалдык конкурсуна Нарын облусунан аттана турган конкурсант Хасанова Элина. Ушуну менен Нарын облусунда өткөн кастинг аягына келип жетти. Алдыда финалист Хасанова Элина жөнүндө маалымат. Күндө сени жолуктурам, рахмат, миң мертебе тагдырыма. Менин атым Хасанова Элина. 2006 жылы төрөлгөм. 15 жаштамын. Нарында жашайм. Чкалов мектебинде окуйм. Жумамүдүн Шаралиев атындагы мектепте 5 жылдан бери окуйм. Би менен вокалга катышам. Өзү биздин азыр мектепте, биздин искусство мектебибизде би класста окуйт. Өзү бийчи кыз. Абдан жакшы бийлейт. Андан тышкары өзүнүн да таланты бар, ырчы кыз. Бул тубаса талант. Тубаса талант берилген Элинага. Ошону өөрчүтүп, аракеттенип келе жатат да. Шар ичин басып жүргөн. Андагы ак бурулду десиңдеми. Ойгонуп, уйкусунан жымындашкан. Оттору Фрунзенин кечиндеги. Ушу кызым негизи 2006 жылы төрөлгөн. Баягы 8 айынан баштап ошондо эле слуху болгондон ошо таң калганбыз да. Потому что Селима Абдылдаева деп тайжеси болот. Ошол тайжеси баягы каникулга келгенде, ырын жастырып келгенде койгондо ошондо угузуп отурганда кайра баягы музыка токтоп калат да. Токтоп калса кайра кой, ошону угам дегенден биз ошондо таң калганбыз. Ошондо эле слуху бар экен депчи. Анан биз кызым чоңоюп уже 5 жашка чыкканда Жамиля Муратованын ырын Аккайын деген ырын жактырып, ошону ырдайм деп
баштаган. Биз ушул ыр менен ыр жастырып чыкканбыз да. Ошондо биринчи уже 2 класска киргенде биз Бишкекте да окуп калдык да. Сокулук районунда. Ошол жакта гимназия школасында окуп жүргөндө орус мугалимдери аябай таң калган да. Ошондочу орус кыз ушундай таза кыргызча ырдайбы деп, почему-то ошо Элинаны баары тең эле орус кыз деп эле эме кылышчу да. Ошондон биз уже бара-бара ырдагысы келип ырдачу. Андан кийин биз уже 2 класс болгондон кийин биз Нарынга көчүп келдик. Нарынга көчүп келгенден кийин Кейжитай деген проект, Гүлнара Тойгонбаеванын проекти болуп калды. Анан ошол жерге барып выступлениясында ошо 2 орун алып калды да. Şamal gelgen senden koşmay oynabuz. Gelgele dostlar hoş ol desiz bizden qatarga. Çorçabay çur kapıldan jetken tentek şamalga. Hey balacak, balacak qanday jirga, qanday sonu. Папам медицина жака оку дейт, мамам болсо өзүң таңда дейт. Ошентип атып Күреңкеевке деп ойлоп атам да, 9-ту бүтүп эле Күреңкеевке деп. Элинасыз, конечно, бизде кыймылдабайбыз. Элина муну жасап кой, Элина муну кылып кой. Мам, сиз жумуштан келчекте мен эмне тамак даярдап коеюн, мен муну даярдап койдум, муну жасап койдум, үйдү жыйнап койдум деп ушундай жакшы жардам берет мага. Нарын областынан Элина катышып жатат, ушу Нарын областынан. Мен ойлойм, тиги Элина ушу Нарындын элин уят кылбагыдай кылып туруп утуп кетерине мен аябай ишеничтимин. Гана менин ай түшүмдө түйүнүң гана чечип ай түшүнсө түңүлбү гана менден ай жаш көңүл ийгочу түбөлүк ай үчүн ай түзүлсө. Катышуучуларга жана өзүмө ийгилик каалайм. Кыргызстан жылдызы конкурста эң татыктуусу жеңсин.